Kabırga түштүңүз, экөөнүн бири болосуз. Же кабыр тозоктун бир чуңкуру болот, же бейиштин бир бакчасы болот. Ал жактан чыктыңыз ахиретке, экөөнүн бири болосуз. Же көтөрүлгөн болосуз, же көтөрүүчү болосуз. Көтөрүлгөн кандай? Жакшы амал адамды көтөрүп барат. Көтөрүүчү ким? Күнөөлөрдү өзүңүз көтөрүп барасыз. Кээ бирлер жүзүндө эти жок болот, кээ бирлер башы менен басып бараткан, кээ бирлер амал китеп аркасынан урулуп алдыга чыгып калган, түрдүү акыбалда кыяматта күнөөнү көтөрүп барат сазасын үстүңүздачы. Жакшы иш болсо сизди көтөрөт, минбарга чыгарат, сираттан өткөрөт, сый кийимдерин кийгизет, күндүн нурунан нур болгон тажы кийесиз. Жакшы иш сизди көтөрүп барат. Имма хамил ва имма махмул дейт. Же көтөрүүчү, же көтөрүлгөн болуп барат. Аллага барабыз, экөөнүн бири болот. Же Алла бизден разы, же нааразы. Пайгамбарга барабыз, экөөнүн бири болот. Же пайгамбар бизден разы, же нааразы. Ахиретке барып туруп, же тозокко, же бейишке экөөнүн бирине барып туруп токтойбуз. Ошондон урматтуу тууган, нейтральный жашоо жок. Мен эми алхамдулилла мындай эле жүрүп тура берейин деген жашоо жок. Же Алланы разы кылып атабыз, же нааразы кылып атабыз. Же бейишти куруп атабыз, же тозокту куруп атабыз. Же сооп алып атабыз, же күнөө алып атабыз. Ар бир убакыт менен биз дагы, үйдөгү кызыңыз дагы, балдарыңыз дагы ортодо жүргөн адам жок. Ортодо мындай эле жүрө берген адам жок. Ошондон иншалла урматтуу тууганым, динди өзүбүзгө да алып келели. Барганда үйдөгүлөргө, туугандарга, достордон баштап бүткүл аламга динди жеткиргенде ниетини кылалы иншалла. Ниет кылабыз бардыгыбыз иншалла. Анан бири-бирибизди кечиришели. Анча ортодон